Ош шаарынын тургуну Ибрагимжан Эргешевдин таң эрте жумушу кородогу канаттууларга жем берүү менен башталат. Ал өзүнүн жана баласынын 4 сотук жер үйүн канаттуулар үчүн арнаган. Анткени коросунун тегереги чымчыктар канаасына ылайыкталган. Экинчи кабатты канаттуулардын кышындагы жылуу жайы. Ал эми эшигинин алдында чымчыктарга арналган темир торду мындан 40 жыл мурун Ибрагимжан мырза өзү куруп чыккан. Ошо чымчыктар менен да мана тиричилик, хобби, ишкыбоздук. Тиричилигим, хоббим ишкыбозум. Азыр ушул иштебиз. Илгери насостук станцияда иштечүмүн. Заводдо иш токтогон, өзүңөр көрүп турасыңар. Куштар ааламында чымчыкты багып, аларды карап, байкоо салуу хобби катары аркалап жүрөм. Как хоббисин кеп жүрөбүз да. Ата кесипти аркалаган Ибрагимжан мырза кооз сайрап, үрпөйүп бийлеп койгон чымчыктардын арасында чоңойгон. Ал коросундагы канаттууларды жакшы көрүп, ар бирине өзгөчө көңүл буруу менен сүйлөшүп турарын билдирди. Ал канаттууларга өзүнөн өзгөчө добуштарды чыгарат. Аны канаттуулар сезип, колунан жемжейт. Бунун арасынан чыгып кете алмай калдык. Куштардан чыга албай арбалып калдым. Көңүлүмө сиңип калды. Көрбөсөм тура албайм. Бир жака алыс кетсем, той топурга барсам, тез кайтып келем. Куштарым, чымчыктарым ач калды деп көңүлүм тынчыбайт. Мындайча айтканда булардан чыга албай байланып калдым. Канаттуулар дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринен алынган, айрымдары Ибрагимжан мырзага белекке келген. Ал канаттууларды көбөйтүп, сатыкка да чыгарып, жакшы эле каражат табаарын билдирди. Өзгөчө кароодогу чымчыктар таруу, сүлө, семечка, жүгөрү шак, күрүч, үйдө багылган тооктордун жумурткасы жана жашылча жемиштердин дээрлик бардык түрүн жейт. Жалпысынан 100дөн ашык канаттуулар бар. Мен турган бөлмө бул папугайлардын бөлмөсү деп аталат. Бул жерде жалпысынан көзгө абдан кооз көрүнгөн 35 түр папугай бар. Ал эми булар болсо сайвис, таруу, семечка, суу менен азыктанышат. Ошондой эле бул жерде ар бир канаттуу үчүн мындай жылытуучу системада орун алган. Канаттуулар ааламында бактылуу каарлык доорун сүрүп жаткан каарманыбыз жашоосун канаттууларсыз элестете албайт. 59 жаш курагында өзүн мыкты сезип, жаш көрүнгөн мырзанын жашоосуна канаттуулар шаң берет. Мына жерде папугайлардын эң майда подвидлери бар. Волнистый папугайлар деп коюлат. Мына шулар сауга саламларга, женерелерге берилет, адамдар кызык сүйүп бакат папугай мына шу. Ашынчы элдер көпүрөөк мына папугай жакшы көрөт. Ибрагимжан Эргешевдин коросунда кооз коёндар дагы бар. Элде жок тооктордун кооз түрлөрү да келген конокторду таң калтырат. Мен чымчыксыз жашашты эч ойлоп көргөнүм жок, даже ойламаса ham керек. Чымчыксыз жашоону элестете албайм. Ойлонуп да көргөн эмесмин. Неге дегенде бул дүйнөгө баш отум менен кирип алдым. Чыгып кетиш кыйын. Канаттуулар менен жүргөнгө не жетсин? Эс аласың, бирөөнү ушактабайсың. Жаныбарларды, канаттуулардын тилин жакшы түшүнгөн каарманыбыз азыркы учурда Ош шаарындагы жалгыз зоопарктагы бардык жандыктарды көзөмөлдөп, жетекчилик кызматты аркалоодо. Адыл Акжолулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.